Бул Баткен шаарындагы Өрүкзар балдар бакчасынын тарбиялануучулары. Аларды бакчанын медайымы күн сайын дене табын текшерип, ден соолугуна көз салып турат. Балдар бакчасында 300дөн ашуун бала тарбия алса, учурда 70дей бала сасык тумоо оорусун жугузуп алгандыктан бакчага келбей жатат. Балдарныкы в основном жөтөл. Жөтөл көбөйүп атат. Нарсын температура бар. Шондой. То башым ооруп атат дейттер балдар келип, то ичим ооруп атат деп, ана шондой орзем мурда ондай болбойт эди. Дарыгерлердин айтымында курч респиратордук вирустук инфекциялык оорулар кыш мезгилинде күч алып, эгерде убагында дарыланбаса, башка өнөкөт ооруларды козгошу ыктымал. Ал эми быйыл сасык тумоо оорусу жаш балдар арасында көп катталып жаткандыгын белгилешти. Бул эми түрлөрү дегенде бул обычный эле грипп, мурдагыдай эле температура менен коштолот, жөтөл пайда болот балдарда, анан кээ бир балдар кусуп, аппетити жок болуп, анан бул коронавирус менен эч кандай байланышы жок. Көбүнчө жаш балдар, 5 жашка чейинки балдар көбүрөөк эме болуп атышат. Азыркы учурда бизде сезон болуп атат да. Сасык тумоого каршы саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан эмдөө жүргүзүлүүдө. Эмдөө биринчи кезекте ооруну жуктуруп алуу тобокел тобуна кирген көп ооруган 5 жашка чейинки балдарга, кош бойлуу аялдарга, өнөкөт оорулары бар адамдарга, 65 жаштан жогорку курактагы адамдарга жана медицина кызматкерлерине жасалууда. Негизи азыркы күндө бизде грипп күч алууда, суук тийүү грипп, пневмония күч алганына байланыштуу азыркы күндө биздин медицина мекемелеринде гриппке каршы дагы вакцинация сайлып атат. Азыр түштөн кийинки убакытта бир топ эле биздин жарандар ошо гриппке каршы эмдөө алышты. Белгилеп өтсөк, сасык тумоого каршы эмделген жаран тумоолоп калса, ооруну жеңил өткөрөт. Кокусунан коронавирус илдетин жуктуруп алса, илдеттин оор түрүгө айлануусун алдын алат. Дары-дармек жана медициналык каражаттары да аз сарпталат.